Президент Садыр Жапаров коомдук жайлар менен мекемелерде чылым чегүүгө тыюу салган мыйзам долбооруна кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы кабарлады. 2021-жылдын 29-июлунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын калкынын саламаттыгын, ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча рамкалык конвенциясын реализациялоого багытталган. Демилгечилер тыюу кафе жана ресторандарга тиешелүү экенин белгилешкен. Ар бир орган жана мекеменин жетекчилери бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгө милдеттүү. Чылым чегүүгө тыюу салынган жайларды аныктоо жана белгилерди коюу тартибин саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги иштеп чыгат. Бүгүн 29-сентябрда Бишкек мамлекеттик университетинде Илимпоз академик Кусейин Карасаевдин эстелигинин ачылышы болду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Быйыл белгилүү илимпоз түрколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгы белгиленүүдө. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев 10 жылдай мурун Садыр Жапаров Кусейин Карасаевге эстелик орнотуу демилгесин көтөргөнүн айтып, эми президенттин жеке демилгесинин аркасында эстеликтин ачылышы болгонун белгиледи. Мамлекет башчынын куттуктоо сөзүн Абыкеев окуп берди. Филолог профессор Кусейин Карасаев 1901-жылы Түп районунун азыркы Токтаян айылында төрөлүп, 1914-16 жылдары Орус түзем мектебин бүткөн. Залкар инсан өмүрүнүн акыркы жылдарына чейин илим, чыгармачылык менен алектенип жүрүп, 97 жашында көз жумган. Сөөгү Каракол шаарына коюлган. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстандын белгилүү чыгаан инсандары Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгынын урматына мааракелик иш-чаралар республикалык деңгээлде өткөрүлүүдө. Forbes басылмасы дүйнөдөгү эң бай адамдардын рейтингин жарыялады. Тизменин сап башына Tesla компаниясынын ээси Илон Маск чыкты. Дүйшөмбүдөгү соода биржасынын жабылышы менен ишкердин активи 203 миллиард доллардан ашкан. Дүйшөмбүдөгү соода биржасынын жабылышы менен ишкердин активи 203 миллиард 400 миллион долларга бааланган. Анын байлыгы бир сутканын аралыгында эле 3 миллиард 800 миллион сомго көбөйгөн. 3 миллиард 800 миллион долларга көбөйгөн. Ошону менен катар Маск кирешеси 200 миллиард доллардан ашкан дүйнөдөгү 3-чү адам аталып калды. Масктын байлыгы биринчи ирет 200 миллиард доллардан ашып, буга чейин биринчи орунда турган Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безосту артка калтырган. Бул көрсөткүчкө биринчи болуп 2020-жылы августта Безос, анын артынан Бернар Арно жеткен. Безостун байлыгы бул жолу 197 миллиард 700 миллион долларга бааланып, рейтингден экинчи катарга жайгашты. Ал эми 3-чү сапка 175 миллиард 700 миллион доллары менен Бернар Арно чыкты. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс 4-чүгө 132 миллиард доллары менен илинсе, Facebook тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг 126 миллиард 400 миллион доллары менен 5-чи сапка жайгашкан. Жогорку Кеңештин депутаттары Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Жыйынга катышкан 66 депутаттын 62-си макул болуп, 4-өө каршы чыкты. Абдыгулов президенттин сунушу менен эл аралык валюта фондуна Кыргызстандын атынан кеңешчи болуп кетип жатканына байланыштуу арыз жазганын, эч кандай саясий басым-кысым жоктугун билдирди. Ал Улуттук банкты 2014-жылдан бери жетектеп келген. Ортодо кыска мөөнөткө өкмөткө барып, биринчи вице-премьер-министр кызматын аркалап, кийинчерээк ордуна кайткан. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Өлкө башчынын маалымат кызматы билдиргендей, ага ылайык Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Торо районунун Тогуз Торо айылдык кеңешине, Чаткал районунун Терексай айылдык кеңешине, Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылдык кеңешине, ошондой эле Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Кара Суу шаардык кеңешине шайлоону 2021-жылдын 28-ноябрына дайындоого токтом кылынган. Борбордук шайлоо комиссиясына аталган айылдык кеңештерге шайлоону өткөрүүнү уюштуруу тапшырылды. Ушул күнү кыргызстандыктар Жогорку Кеңештин депутаттарын дагы шайлайт. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-ү партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясына 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Бүгүнкү күнгө карата бир мандаттуу округдардан өзүнүн Жогорку Кеңештин депутаттыгына көрсөткөн талапкерлердин саны 40тан ашты. Улуттук энерго холдинг ишканасы жалпы өлкө аймагындагы көчөдөгү көрүнөк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн-зоок, соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарды. Мекеменин басма сөз кызматынан маалымдагандай, мындай чаралар электр энергиясын үнөмдөө максатында көрүлүүдө. Тиешелүү буйрукка ишкананын башчысынын орун басары Замирбек Кожомамбетов 27-сентябрда кол койгон. Кышкы жылуулук сезонуна карата электр энергиясын үнөмдөө максатында ашыкча энергия талап кылган жарнактык жарыктарды өчүрүү тууралуу буйрук бөлүштүрүүчү компанияларга жиберилди. Анда парктардагы жарыктарды өчүрүү тууралуу айтылган эмес. Аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга кечкисин жана таңгамал кыдырып электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма берилгендиги айтылат. Электр энергиясын үнөмдөө максатында ашыкча жарыктандырууга жол бербөө тууралуу буйрук түндүк электро, чыгыш электро,
Ош электро жана Жалал Абад электро ишканаларына да жиберилди. Энергетика министрлиги буга чейин да жалпы элдик колдонулбаган учурларда ашыкча жарыктарды өчүрүп, электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырып келет.